Өзбекстан 9 milyon 600 bin dollarga 40 gündün içinde, жаңылышпайын, 40 gün emez, biraz көбірек mezgilde öpkönü jasalma jandandыруучу аппарат чыгара турган завод kurdu. Andan çıkkan önümdördü Kırgızstan'a, Kazakistan, Tacikistan, Pakistan'a satmayı olup atat. 9 milyon dollarga. Bizdekiler 600 milyon alıp çok. Moğol tartып atkan jigitlerдин, uşulardın közleri görüp attı eken, kulakları uğup attı eken. Menimçe bular sokur, kulakları dülöy. Kimden düşman izleydi? Biz jonubuzdu tilgen sayın, kayra jonubuzdu koyup berip atабыз, dagы tile түштүп. Çemen toora emес айтып атам ба? A tuura bolsa kичине bir өзүбүз hareket kılışımız gerek koy. Az bolup atsa anda mындай суроолорду берип күйдүрбөгүлө да мени. Жебе дегенди жеп атасыңар, ичпе дегенди ичип атасыңар, баспа деген жакка басып атасыңар. Мен нечен жылдан бeri какшап келем. Укпай атасыздар го. Bir эле сөзүмдү угупсуздар. Пандемия жок деп койгон экенмин, элдин баары угуп ошондон өлүп калган имиш. Мабириң менен жерге киришин айтып жүргөн азаматтар. Мен 25 жылдан бeri айтып атпайм, уурдаба, ичпе, жебе, арам тамакка барба деп. Эмнеге аны укпайсыңар дагы? Вирус жок десем баарын угуп алдың. Мен эмес, чубакты да укпай койдуңар го. Чубак не деп чылкырап кетти? Ошол акчаны алганың дагы тозокто күйөсүн деди. Бергениң да күйөсүн деди. Туурабы? А неге алып атабыз анда? Тозок падаж жок деп атасыңарбы? Жок, айланайындар. Акыретке барганда эң акырында сурайт экен. Мени бир азга эле кой берчи, мен чыгып жок дегенде маңдайымды саждага тийгизип келейин. Жок дегенде 2 рекет намаз окуп келейин деп ыйлайт экен пенде. Чыкмак кайдан, жок да. Жакшы айлыкка иштеш үчүн Россиянын паспортун алып, ошол жактан пенсияга чыккандарга кайра өз туулуп өскөн жерине келип жашаш үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр болот дейт. Биз депутат болуп барып калсак, депутат болбой калсак деле мен 11 жылдан бери жумушта жокмун. 11 жыл болду. Эртең октябрда туп-туура 11 жыл болот. Кайра эле секиришет мага. 20 жылдан бери ушул жакта жүрөсүң деп. 11 жыл болду мен. 11 жылдан бери кызматта жокмун. Бирок күндө сайын элибиздин кайгысын, муңун, зарын айтып, сайрап отурган болсоң, көп ойлойт экен, бул дагы эле министр же депутат болсо керек деп. Жок. Депутаттарыңдын оозуна талкан салып алса, президенттин эч нерсе айта албаса, мен айтканга мажбур болуп атам. Кошуна мамлекеттин президенттерине президенттин кайрыла албаса, мен кайрылып, момунда чөлдө жатып калган кыргыздарды коюп жеткирип бериңиз деп кайрылып атам. Аллахка шүгүр. Угуп кайрылып келип атат. Мага биринчи суроо берерде сындардан башта ойлош керек да, бул киши кайсы кызматта иштейт деп. Кыргыз мамлекетинин Кытайга болгон карызын кайсы убакка чейин жоя аласыздар дейт. Мен ушундай көчөдө жүрсөм кантип жоем? Депутаттардын санын азайтабыз дегениңиздер ошону кандай жол менен дейт? Биз барсак, конституцияга өзгөртүү киргизебиз. Биз барбай туруп, мен макул эмесмин, укугум бар деген кыймылдары 200 миңден ашык кол жыйнадык. 300 миңге жеткиргенде жогорку кеңештин алдына алып барып таштайт элек. Референдум өткөрүүгө укугубуз болот эле. Бирок качтыңар го кол коюп бергиле десе. Биз ушу кара көлгө келдик го. Качтыңар го баарыңар кол койбой. Мен түшүнбөйм. Келгиле ушундай болуп конституцияны өзгөртөлү десе, качабыз. Анан олтуруп алып айта беребиз. Биз баары ошол конституцияны өзгөртүп, мен жана айттым. 120 депутатты 60га чейин кыскартабыз. 25 министрди 11ге чейин кыскартабыз. Өкмөт дегенди жоюп, президенттин мойнуна илип коебуз.
Elden şaylandın mı? Çeç eldi meselesini dep. Biz bunu Merdi Şayloğlu, Ayıl Ökmötörün, rayondun jetekçilerini şaylaganды toktotobuz. Men dayındayım. Ar bir dayındagan kişim için başım menen жооп берем. Hayvan bolsa hayvan bolam. Anan şaylanat imiş, el şaylayt imiş. El neni şaylayt? El kayaktan bilet ana. Hazır mına tişlerin ağın görsetip kelgen partiyalardın içinde kimler var ekenin kaydan bilesiңер? Sizler emес, men bilbeyim. Mana биздин катарыбызда абдан тазалыктын символу болгон Абсамат Масалиевдин баласы Исхак Масалиев баратат. Ошо киши сүйлөп айтты кече. 120 депутат менен 4 жыл отуруп, ашып барса 40-ын тааныйм, 80-ин тааныбайм деди. Уктуңарбы? Анан мен тааныйм баларды. Же сиз тааныйсызбы? Тааныган бирөөгө добуш бериш керек дагы. Мына Каракөлгө келип, биздин мына Назгүл айымга окшоп туруш керек алдыңарда. Мен сиздерден депутат болоюн деп баратам деп. Малый бизнести кандай жардам бере аласыз? Темирдей тартип орногондо малыйыңдагы большойуңдагы ордуна келет өзү. Кредиттердин процентин 0,5%ке түшүрө аласызбы дейт. Мен кредит мамлекет бербеш керек. Процент менен бербеш керек. Себеп бул биздин кыргызчылыкта, биздин мусулманчылыкта өтө чоң күнөө. Кошумча каражат менен үстүнө үстөк берген киши күйөт. Мамлекет ошол үчүн жалчыбай атат. Биз иштетүү жолун тапмакпыз. Тең шерик деп иштетишет эле башта биздин ата бабаларыбыз. Кандай дейсиздер? Көрүп калдыңарбы тең шерик дегенди? Ошондой менен иштетишибиз керек. Завод фабрикаларды куруу, эл үчүн жумуш ордун кура аласызбы? Жок. Аны кура турган депутаттар илинип турат көчөдө. Болгонду айтышым керек мен. 95-жылы мына YouTube'да жүрөт. Чачымда бир тал ак чачым жок экен. Акаевка кайрылган экенмин, Аскар Акаевич. Завод фабрикаларды талкалап, колхоз совхоздорду жоюп, элди тентитесизби деп сураптырмын. Тентиген өзү ушул 1 миллиондон ашык кыргыз жигиттер, кыздар көчөдө жүрөт. Ошондо да келсем, бул жердеги шаардын мэрлери мага каршы чыккан, сиздерди жолугуштурган эмес. Ошол жердеги анча мынча аксакалдар айткан, Акаевка тийишпей айнанайын, жакшы киши ал деп. Кана ал киши? Кече Атамбаевка тийиштирбей койдуңар. Бүгүн Жээнбековке тийиштирбегиле. Анда өз соруң өзүңдүн колуңда отура бер. Отур. Мага нааразы болбо. Ар ким өз тагдырын өзү тандап алат да, агалар. Каракөл шаарынын жерлерин сатылышын жогорку кеңеш чыгарасызбы? Карапайымдарды кыйын болуп атат дейт. Карапайым эмес, ак пайымдарга да кыйын болуп атат. Бул өлкөдө 5-6 эле киши жыргап атат. Бул өлкөдө 5-6 эле киши жыргап келген. Биз 99% карапайымбыз. Акылыбыз жетпегенден 1%дык ак пайымдарды көтөрүп жүрөбүз башыбызга. Баленин баары өзүбүздө. Мыйзам акыйкатына иштейби дегенде суроо бериптир да. Качан иштейт акыйкатына? Сиз акыйкат болуң. Коштаңыз акыйкат болсун. Коом акыйкат болот. Бирок сиз акыйкат эмессиз да. Сиздин паспортуңуз азыр жаныңызда жок да. Насияга берип бергенсиз да. Акыйкат бул ушул.